Темиров Live YouTube каналының негіздөөчүсү журналист Болот Темировга жаңы кылмыш иштери козголду. Алардын арасында башка өлкөнүн жараны болуп туруп, чегараны мыйзамсыз кесип өткөн жана жасалма документтерди алып жүргөн деген айыптоолор бар экендигин көрүүгө болот. Болот Темиров бүгүн 20 апрелде 10:30 суракка чакырылган. Бул тууралуу журналист өзү Facebook'тагы баракчасына жазды. Кечээ дагы 3 кылмыш иши козголгону тууралуу протокол менен таанышып чыгууга убакыт беришти. Арыз жазууга дагы убакыт табуу үчүн. Бирок бүгүн эртең менен чакыруу келди деп жазды журналист. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов иликтөөчү журналист Болот Темировду Бакиевчил деп атады. Бул тууралуу ал соц тармактарда билдирди. Иликтөө менен абдан таптаза кишилер алектениши керек. Мен атайын чалып сураштырып изилдеп көрсөм, Болот Темиров мурда Бакиевтер менен анын секретариатында жасалма документтер аркылуу иштеген экен деп жазды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 апрелде Баку шаарына болгон расмий сапарынын алкагында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен тет-а-тет форматында сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчылары Кыргыз-Азербайжан эки жана көп тараптуу кызматташтыгынын учурдагы абалын жана келечегин талкуулашты. Азербайжандын президенти белгилегендей, бүгүн экономикалык кызматташуу, соода жүгүртүүнү жогорулатуу жана аймактык коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашуу болуп, көптөгөн документтерге, анын ичинде башкысы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлуп, ал Кыргыз-Азербайжан мамилелерин сапаттык жаңы деңгээлге көтөрөт. Президент Садыр Жапаров Ильхам Алиевке Азербайжанга расмий сапар менен келүүгө чакыргандыгы жана меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирип, эки тарапты кызыктырган бардык тармактарда кызматташууну тереңдетүүгө даяр экендигин билдирди. Комтөрдүн чуусу эми башталат. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, депутат Адахан Мадумаров билдирди. Анын айтымында Комтөр Кыргызстанга кайгы капасы менен өттү. Биз 300 миллион доллар киреше табабыз деп 7 миллиард доллар экологиялык катастрофаны мойнубузга илип отурабыз. Бул өтө уят маселе. Жөнөкөй элге түшүнүктүү болуш үчүн кандай айтсам экен? Кайнап жаткан казанда аш бар. Ошол ашты биз алдык дейт. Жок, алган жоксуң. Ашты алар алып кетти. Калдыкты жеп туруп кайра казанды өзүң тазалап жуушуң керек. Комтөр бизге өттү деп ач кыйкырык салып жаткандарга айтканым ушул. Комтөр өттү, бирок бүтүндөй кайгы капасы менен өттү. Биз аларга акцияны бердик дейт. Алар Кыргыздын акциялары менен кошо Монголия баштаган дүйнөнүн башка жериндеги алтын кендерин сатып алды. Алар бүргөнүн ичегисине быжык уйган адистер. Жөн эле кыргыз тарап талап кылып жатат деген жүйө менен өз оокаттарын таштап кетпейт. Биз тилекке каршы ушундай калк экенбиз. Кубанычыбыз менен кайгыбыз эки күн. Комтөр оор маселе, башыбызга бале болуп калат. 7 миллиард доллар коротуп бузулган жер, мөңгү тоолордун бардыгын калыбына келтире алабызбы? Комтөрдө эмес Бишкектин жыртык, тешик, жөө басып жүрүүчү жолдорун оңдой албай жатабыз. Аны дагы Кытай оңдоп жатат. Реалдуулукту айтсаң, жаман көрө турган мезгил болду, деди Мадумаров.